Акыркы убактарда социалдык тармактарда Кыргызстанда жашаган Кытай жарандарынын агымы көбөйүп жатканына тынчсызданган маалыматтар байма-бай чыгарылып, анти-кытайлык маанайдагы билдирүүлөр тарап жатат. Бул жагдай Кыргыз-Кытай мамилесине доо кетирет деп кабатырланган өкмөт коомчулукта айтылып келген Кыргызстандагы Кытай жарандарынын мыйзамсыз миграция маселеси боюнча маалымат берди. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов белгилегендей, акыркы 4 жылдын аралыгында 6717 Кытай жараны биздин өлкөдө жүрүү тартибин бузуп, аларга карата 67 миллион 170 миң сом айып пул салынган. Булардын көпчүлүгү документ маселесине байланышкан майда мыйзам бузуулар. Расмий маалыматтарда 2018 жылы Кыргызстанга 35 215 Кытай жараны кирип, ошол эле мезгилде 34 436сы кайра өлкө аймагынан чыгып кетишкен. Эми Кытай граждандарынын Кыргызстандын жарандыгын алуу боюнча айта турган болсок, 2013 жылдан 2018 жылга чейин 268 граждан, Кытайдын гражданы Кыргызстандын жарандыгын алган. Анын ичинен 268дин 171 бул этникалык кыргыздар болуп эсептелет. Ошо Кытай Республикасында жашаган 72си уйгур, 9-у өзбек улутундагылар, 6-сы Кытай улутундагылар, 9-у Дунган улутундагылар, 1-и Казак улутундагы. Ал эми Кытай Республикасынын аймагында жүргөн кыргыз жарандарынын саны 3000ге чамалайт. Белгилей кетсек, быйыл Кыргыз-Кытай мамилесинин 27 жылдыгы белгиленет. Бороновдун айтымында, бул убакыт аралыгында биздин өлкө үчүн Кытай ишенимдүү өнөктөш, жылуу мамиледеги коңшу мамлекеттердин бири болду жана эки жактуу мамиле стратегиялык өнөктөш деңгээлине жетти. Кыргызстандын эгемендүү жылдарында Кытай бизге ар дайым жардам берүү үчүн улантып келүүдө, мунун ичинде кайтарымсыз жардамдар да бар. Азыркы кезде мамлекеттик долбоорлорго Кытай инвестицияларынын жалпы көлөмү 2,1 миллиард АКШ долларын түздү. Аталган каражаттар жол инфраструктурасын жакшыртууга жана энергетикалык секторлорго багытталды. Жалпылап алганда Кыргызстан үчүн Кытай негизги инвесторлордун бири болуп саналат. Республикада иштеп жаткан Кытай ишканаларынын саны 397ге жетти. Мындан тышкары дагы 177 биргелешкен ишкананы ийгиликтүү иштетип жаткан эки мамлекеттин өз ара алакасына жарака кетирүүнү каалагандардын 17 январда митингге чыккыла деген чакырыктарын өкмөт четке кагууну сунуштайт. Ушул коомдогу тартипти болбосо коомдогу ушул бүгүнкү күндөгү маселени өрчүтүп козгоп, эки мамлекеттин ортосундагы мамилени бузуунун аракетин көргөн адамдардын колунан келди десек болот. Эми бул боюнча атайын кызматтар иштеп жатышат. Биз аныктайбыз. Мен силерге айтып коеюн дегеним, бул туура эмес маселе. Буга чейин Бишкектеги Кытай элчилигинин алдында өткөн митингди 40 чоро коомдук бирикмеси уюштурган эмес. Кубатбек Боронов мындай маалыматты бирикме өзү билдиргенин айтып, териштирүү иштери жүрүп жатканын маалымдады. Мындай айтканда, 40 чоро бир мамлекеттик орган же бир ошого мындай уполномоченный орган болсо, ошондой убакыт берип чыгып кеткиле дегенге айтса болот эле деп ойлойбуз да. Анан кийин менимче бул туура эмес деп ойлойм. Анан негизгиси ошол Кытай элчилигинин жанында болгон митингге 40 чоронун биздин катыштыгыбыз жок деп өздөрү подтверждение берип атышат. Эске салсак, митингдин уюштуруучулары бир айдан кийин өздөрү чет элдик компаниялардын офистерин кыдырып, алардын ишмердүүлүгүнүн мыйзамдуулугун тактай тургандыктарын айтып чыгып, бир топ талаптарын жарыялаган эле. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.